Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин Кыргызстан тарыхы предмети боюнча өтүп турган темабыз алыскы чет өлкөдө жашаган кыргыздардын тарыхы. План. Биринчи план. Кытайдагы кыргыздардын тарыхы. Ал эми экинчи план. Афганистан жана Түркиядагы кыргыздардын тарыхы. Сабактын максаттары, милдеттери боюнча жана колдонулган адабият боюнча төмөндөгү экрандан көрсөңүздөр болот. Жерлер барбы кыргыз буту баспаган, кайың барбы кыргыз балта чаппаган демекчи, дегеле кыргыз эли барбаган, кыргыз эли мекендебеген жер жок болуш керек. Түрк тилдүү элдердин ичинен дагы биз кыргыздардын тарыхы эң байыркы, мындайча айтканда эң байыркы эл болуп саналат. Анда эмесе Кытайдагы кыргыздар боюнча сөз баштайбыз. Чыгыш Түркстандык кыргыздар байыркы заманда эле мекендегенин билебиз. Бул чөлкөм кыргыздардын алгачкы ата журту болгондугун бир катар изилдөөлөрдө далилдеген. Бул жактагы Манас шаары, Манас көлү өңдүү кыргызча аталган жер суу аттары байыркы кезден калган эстеликтер болуп саналат. Жазуу булактарында 17-кылымдын биринчи жарымында кыргыздар Чыгыш Түркстандын жана Фергананын түндүк бөлүгүн көзөмөлдөп турганы айтылат. 1871 жылы Россия Чыгыш Түркстандагы бийлигин кеңейтип, Кулжа, Баяндай, Хоргоз күчө, Суйдук, Телге сыяктуу жерлерди басып алган. 1880 жылдары Кытай менен Россиянын ортосундагы чек араны тактоо үчүн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, 1882 жылы Иле келишими түзүлгөн. Бул келишимдин негизинде 1884 жылы эки мамлекеттин ортосундагы чек ара такталып, натыйжада кыргыздардын негизги бөлүгү Россияга, бир тобу Кытайга карап калган. Ушул мезгилден тартып Кытай букаралыгына өткөн кыргыздар кытайлык кыргыздар деп аталып калган. Кытайдагы кыргыздар Кашкардан тартып чыгышты карай Какшаал, Ак Суу, Кулжа, Үрүмчүгө чейинки аймакта Акчи, Улуу Чат, Актоо, Артыш, Текес, Лоп, Иртышка чейинки аймакка жайгашкан. Кытайлык кыргыздар негизинен кыргыздын оң солго кирген урууларынан турат. Ичкилик урууларынан нойгуттар жана кыпчактар бар. 1916 жылы улуттук боштондук күрөштө жеңилип калган кыргыздар кыргындан кутулуш үчүн Кытайга качууга аргасыз болгон. Кемин Чүй өрөөндөгү кыргыздардын бир бөлүгү, Ысык көлдөгү кыргыздар, Борбордук теңир тоодогу кыргыздар ак кар, көк муз каптаган бийик ашууларды ашып, Чыгыш Түркстандын 3 Турпан жана Ак Суу райондоруна барып жайгашкан. Ат башылык кыргыздар өздөрүнүн чектеш жайгашкан Какшаалга көчкөн. Ысык көлдүн баш жагындагы кыргыздар Каркыр аркылуу Кулжага качып барышкан. Текес тарапка 500 түтүндөй кыргыз качып барган. Кытайлык маалыматтар боюнча 1916 жылы Жети Суу областынан Кытайга 332 миңден ашуун кыргыздар менен казактар качып барган. Алардын көбү кыргыздар болгон. Совет бийлиги орногондон кийин качкындардын 300 миңдейи өз мекенине кайтып келишкен. Кытайлык кыргыздар Чыгыш Түркстан элдеринин эркиндик үчүн күрөштөрүндө дайыма катышып келген. Кыргыздан чыккан Ысакбек Мунуев
Чыгыш Түркістандагы түрк элдеринин эркиндиги үчүн күрөшкө жетекчилик кылып, 1935 жылы 2,5 миң кыргыз жигиттеринен турган кыргыз атчандар полкун түзгөн. 1944 жылы 12 ноябрда көз карандысыз Чыгыш Түркістан Республикасы жарыяланып, анын өкмөтү түзүлгөн. 1945 жылы 8 апрелде Кулжа шаарында Чыгыш Түркістан Республикасынын улуттук армиясы түзүлүп, анын башына генерал-майор Ысакбек Мониев тайындалган. 1946 жылы Чыгыш Түркістан Республикасынын өкмөтү менен Гоминдан өкмөтүнүн ортосунда келишим түзүлгөн. 1949 жыл августта Чыгыш Түркістан Республикасынын өкмөтүнүн башчылары Москвадан Пекинге учуп бара жатып, авиа кырсыктан каза болушкан. Авиа кырсыктын сыры табышмак бойдон калган. Ушул жылы 4 гана жыл жашаган Чыгыш Түркістан Республикасы жоюлган. 1949 жыл октябрда Кытай Эли Республикасы негизделген. Жаңы бийликтин чечими менен 1954 жылы 14 июлда Кытайлык кыргыздар жашаган Синцзяндын түндүк батышында Кызыл Суу кыргыз автономиялуу району түзүлгөн. Ал районго 1955 жылы февралда областтык статус берилген. Ага Акчи, Актоо, Улуу Чат райондору карайт. Артыш шаары Кытайлык кыргыздардын административдик жана маданий турмушунун борборуна айланган. Көрүнүктүү манасчы Жусуп Мамай кытайлык кыргыздардан чыккан. Ал манас эпосун кагазга түшүрүп 7 томдук китеп кылып чыгарган. Манасчы Жусуп Мамай 1918 жылы Кытайдагы Кызыл Суу кыргыз автономиялуу областынын Акчи районуна караштуу Кара Булак айылынын Мергеч кыштагындагы Ат Жайлоо деген жеринде туулган. Жусуп Мамай Манастын 7 урпагына чейин айткандыгы менен башка манасчылардан айырмаланып турган. Ал Манастын Семетей менен Сейтектен кийинки Кененим, Сейит, Асылбача, Бекбача, Сомбилек жана Чигетей аттуу урпактарынын баатырдыктарын жомок кылып айткан. Улуу манасчы Жусуп Мамай 2014 жылы 1 июнда 96 жаш курагында көз жумган. Белгилүү тарыхчы Анвар Байтур Кытайдагы кыргыздардын тарыхын изилдеп, бир катар китептерди жарыялаган. Анын Кыргыз тарыхынын лекциялары деген 2 китептен турган эмгеги 1992 жылы Бишкектен жарык көргөн. Кытайдагы кыргыздар жөнүндө сөз болгондо, Манчжуриянын Фуй уездинде жашаган кыргыздарды унутпашыбыз керек. Тарыхый маалыматтар боюнча бул жакка 13-кылымдын аягында Енисейден жана Иртыштан Монгол императору Хубилайдын буйругу менен көчүрүлгөн деген маалымат бар. Көчүп келген кыргыздар жергиликтүү элдин таасири менен дыйканчылык кылганды үйрөнүшкөн. Мындан тышкары кыргыз жигиттерине Хубилайдын империясы ошол жактагы чек араларын кайтаруу милдети жүктөлгөн деген пикирлер айтылат. Фую кыргыздары өздөрүн кыргыздарбыз деп аташат. Антропологиялык түзүлүшү боюнча алар европейттерге окшош. Өңдөрү ак жана чачтары кызгылт сары. Алар бут парас динине сыйынышат. Тамак ашынын негизин сүт азыктары түзөт. Алар өздөрүн Енисейден келгенбиз деп эсептешет. 6 урууга бөлүнүшөт. Анвар Байтурдун айтуусу боюнча аларда байыркы Енисайлык кыргыздардын тилинин көптөгөн элементтери сакталып калган деген пикирди айтат. Жыйынтыктап айтканда, акыркы эсеп боюнча Кытайда 180 миңдей кыргыз жашайт. Алардын 120 миңден ашыгырагы Кызыл Суу кыргыз автономиялуу областында.
калгандары Чыгыш Түркістандын башка аймактарында жашашат. Ал эми Фүйөдөгү кыргыздардын саны 1000ден ашык. Афганистан жана Туркиядагы кыргыздар 20-кылымдын 1-жарымында чек аранын жабылышы менен Памирден Афганистанга караштуу жерлеринде жашаган кыргыздардын кыргыз элинин негизги бөлүгү менен болгон байланышы үзүлгөн. Алар Афганистандын Памирде жашаган калкын айланып, чарбачылык жүргүзүп келишкен. Афгандык кыргыздарды 1978-жылы апрелиндеги төңкөрүшкө чейин Кабулга баш ийген Рахманкул хан башкарган. Рахманкул хан жетектеген мезгилде Памир кыргыздарынын аброю көтөрүлгөн. Афганистандын ханы Мухаммад Закир Шахтын убагында Рахманкул хан зор ишенимге ээ болуп, 1964-жылы тагыраак айтканда ошол 1964-жылдан баштап афгандардын улуу чогулушуна дайыма катышып келген жана ага Кариядар деген титул берилген. Кариядар деген бул аймактын башкаруучусу деген титул болот. Рахманкул хандын ишмердигинин натыйжасында афгандык кыргыздар кенен автономиялык укукка ээ болуп, бир топ жеңилдиктерге жетишкен. Салык төлөшкөн эмес, аскер кызматынан бошотулган. Бирок аларга советтик жана Кытай чек арасын кайтаруу милдети жүктөлгөн. Рахманкул хан электр энергиясын, темир жолу Памирге жеткирүү үчүн көп аракеттерди жасаган. Бул боюнча башталган иштер Афганистандагы төңкөрүштөн кийин токтоп калган. 1978-жылы апрелдеги төңкөрүш Афганистандык демократиялык республика аталышы узакка созулган граждандык согуш ал жактагы кыргыздардын тынчын алып, жашоосун кескин кыйнаткан. Натыйжада 1300 кыргыз, тагыраагы 280 үй бүлө Памирден Пакистанга качууга аргасыз болушкан. Жолдо качкан кыргыздар үй эмеректеринен, малынын көбүнөн айрылган. Пакистандын кароосуз калган айылдарынын бирине отурукташып, калган каткан малын сатып, жан сакташкан. Пакистанда 4 жылча турушуп калган кыргыздарды көпчүлүгүн оору басып, өлүм көбөйгөн. Жаңы жерге көнө албаган жүздөй үй бүлө Памирге кайтууга аргасыз болушкан. Афгандык кыргыз качкындардын негизги тобу Бириккен Улуттар Уюмунун качкындардын иштери боюнча жогорку комиссариатына кайрылып, 1982-жылы Туркияга көчүп барууга уруксат алышкан. Ошентип 1982-жылы августта 3 самолет менен 1138 кыргыз Туркияга келишип, Ван шаарынан 35 шакырым аралыкта мурдатан эле кыргыздар жашаган Каракундуз деген жерге жайгашкан. Афгандык кыргыздардын келиши менен Каракундуз кыштагынын социалдык абалы оңоло баштаган. Буга Рахманкул хан чоң эмгек сиңирген. Айылга суу түтүктөрдү, электр кубаты, телефон байланышы жеткирилип, жол катнашы бир кыйла жакшырган жана мечит курулган. Ошентип, Памирде көчмөн турмушта жашаган афгандык кыргыздар Туркияга келип отурукташып, жергиликтүү турмушка өтүшкөн. Мунун натыйжасында кыргыздардын коомдук турмушу, маданияты, уруулук байланыштары, үрп-адаттары жана башка кескин өзгөрүүлөргө дуушар болушкан. Азыркы мезгилде Туркияда 4000 жакын кыргыздар жашайт. Мындан тышкары Туркияга билим алуу максаты менен барган студенттер, аспиранттар жана кызматкерлер да бар. Алар булак аттуу чакан гезит чыгарышат. Ал Туркиядагы кыргыздардын турмушунун ар кыл жактарын чагылдырууга арналган. Памирлик кыргыздардын татаал тагдыры, тарыхы француз этнографы Реми Дордун Ооган Памириндеги кыргыздар деген эмгегинде чагылдырылган. Бул китеп 1993-жылы Бишкектен кыргыз тилинде жарыкка чыккан. Мындан тышкары
Аз сандагы кыргыз үй бүлөлөрү Европа өлкөлөрүндө, Америкада, Пакистанда, Австралияда, Иорданияда жашашат. Эгемендүүлүктүн мезгилинде чет өлкөлөргө барып жашоо жана иштөө үчүн кыргыздарга кеңири жол ачылды. Алыскы чет өлкөдө жашаган кыргыздар менен байланыштар жолго коюлду.